Ассаламу алейкум достор, мен Нарима. Бүгүн сиздерге жаш талант Айкынды тааныштыргым келип турат. Мен жанында отурган Айкын деген Кыргызстандан 3 ай мурун гана Америкага көчүп келген. Эми деген Америкада дагы ийгиликтерди жаратып, бүгүн полицейский адам менен магазинге барып, өзү каалаган нерсени $250 ошол карточкага сатып алса болот. Бул программага Айкын кандай болуп тандалып калганын биз деле билбейбиз, бирок деген биздин угушубуз боюнча жана башка полистердин айтышы боюнча эң алгачкы окуган мектептеги адамдарга ушул программага катышууга мүмкүнчүлүк берилет. Бул биздин Кыргызстандын программасы боюнча президентский елка деп дагы оценивать эттик. Эми бул программа кандай болуп башталып калган жөнүндө айтып бергим келип атат. Биринчиден, Айкындын мамасы полисмендерден, то есть полицейский участоктон звонок алган. Ал жерде деген сиздин балаңыз Айкын ушундай программага тандалды деп айтышкан. Айкындын мамасы анча англисче билбегендиктен орусча переводчик сураган. Ошол переводчиктен ушул күнгө келип атайлап полицейский участокко барат экен. Полицейский участоктон атайлап документтерге кол коюп, ошол жерден деген өзүнүн ушул программага катышканга разрешениясын берип, анан кийин баласы канчада каерге эмне болуп келиш керек жөнүндө договорлордун баарын алып, андан кийин ушул программага катышканга мүмкүнчүлүк алат экен. Ошол полицейский участоктон 9 декабрь күнү саат 8-де Айкын менен Walmart магазининде жолугушууга чакырылган. Ошол Walmart магазининде атайлап коптер менен магазин аралоо болот деп. Ошол жерге деген чакырылып, кандай процесс болот экенин эми мен сиздерге ушул жерден көргөзө кетсем. Биринчи эле биз Walmart магазинине саат 8-де бардык. Бул жерден чакырылгандардын баарын атайлап жасалган жерде күтүп алышты. Бир сыйра регистрация өтүп, андан кийин ар бир балага атайлап 2ден полицейский выделяться этип, ошол полицейскийлер менен сатып алуу, то есть магазин аралоо башталды. Два братика есть? Да. Один старший, папа, один младший. Я тебе дам еще для братиков. Хочешь? Им подаришь. Скажешь, что тоже пожалуйста. Айта кетчү нерсе, регистрация өтүп атканда Айкын кайсы дагы тилде сүйлөйт дегенде орус тилинде сүйлөйт деп айткан экен мамасы. Ошондуктан бизге орус тилде сүйлөгөн полицейский бөлүнүп берилген. Ошол аял адам бизге покупка кылганга жардам берди. Айкын бул жерден өзүнүн эңсеп жүргөн велосипедин алды. Андан кийин велосипедин алгандан кийин дагы акча калып калган себептен мамасына, папасына, байкезлерине дагы подарок алганга мүмкүнчүлүк алган. Ошол нерселерди дагы ушул полицейскийлер менен тандап, атасына, апасына, байкелерине дагы подарок алды. Бардык үй бүлөсүнө анан өзүнө подарок алып бүткөндөн кийин ушул $250 чегиндеги подарокторду алып, магазиндин ичинде эле, бул магазин жак болсо, ал эми анын склад жагында атайлап дагы кассаларды коюп коюптур. Ошол кассага барып, өзүңдүн вещилериңди деген ошо касса аркылуу өткөрөт экенсиң. Ошол эле жерде ушул подароктордун баарын кайра жазалгоого, то есть wrapping кылганга, мындай подарочный вид кылганга деген атайлап жардамчылар турат экен. Ушул столдордон деген баардык өзүңдүн алып келген подароктарыңды дагы бир сыйра подарок кылып, андан кийин ушул үй бүлөңө тапшырганга мүмкүнчүлүк алат экенсиң. Ошол себептен бул мероприятияны мен деген президентский елка деп кичинекей жерге дагы балдарга жегенге фуршет кылып коюпту. Мини фуршет, бул жерде соктору, апельсиндери, конфеттери бар экен. Америкада Дональдстарды аябай жакшы көрүшөт жана Дональдстар полицейскийлерди дайыма колдойт. Дональдс деген булочкалардын түрү. Ошолордун дагы бардык булочкалардын түрү турду.
Дагы айта кетчү нерсе, Америкада иттерди аябай жакшы көрүшөт. Полицейскийлер иттери менен келишиптир. Ошо иттерди атайлап ысылатып, адамдарды деген жана балдарды деген ошолор менен дагы кызыктырып Just a couple minutes that makes a huge difference, honestly. That is some, time with them. I need some. Thank you. You're welcome. It's on sale. Yeah, I'm good. Sorry guys. Traffic? I'm standing on the side here. 575. What's your mom's name? Simple. Я звоню с магазина, что ваш сын закончил. Tell them by Вы можете the, подойти на фронт, хорошо? where they registered. Неделю ждал. You say he was waiting 1 week. When they told him he's coming. Вам тоже? Эй, вам тоже что ли дали подарки? Нас еще покормили. Вау, как классно! А там подарочек. Это папе Mom, can I enter their collection? Yeah. Okay. You like chocolate? Here you go. Hold on, let's see here. Yeah, let me see what else I got here. For you? Да. Here's Christmas stuff. Hey, I like that candy cane. I'm gonna have some of those myself later. Okay. Have a seat here. And then is mom here? Он впервые вышел на улицу. Доволен? Кичине Айкын жөнүндө айта кетсем, Айкын деген 3 ай мурун гана Америкага көчүп келген. Айкындын Америкага келип калганын бирден бир себеби деген өзүнүн ак эмгеги жана билими деп эсептесем, айтсам жаңылышпайм деп ойлойм. Анткени Айкын 3 жолку мировой олимпиадалардын жеңүүчүсү, бронзовый призеру. Бир жолу Сингапурда өткөн жана 2 жолу Америкада өткөн естествознание жана математика боюнча бронзовый призер болуп эсептелет. Ошол жөнүндө эми өзүнөн тагыраак маалымат алайлы. Айкын, эми өзүң жөнүндө айта кетсең, сен олимпиадаларга канчанчы класстан баштап катышып баштадың эле? Мен 3 класстан 3 класс болгондо мен олимпиадаларга барып баштадым. Анан Сингапурга биринчи баргансың же Америкага биринчи баргансыңбы ошол олимпиадалар боюнча? Америкага биринчи жолу келгенсиң, э? Анан ушул олимпиадада өткөн кыйын болдубу сага же мындай сен билген эле нерселер болдубу же кандай болду? Мен билген нерселер болгон эле. Неге? Естествознаниядан. Анан кийин мен математика менен Америкага барганмын. Анан кийин математика менен Сингапурга. Сингапурга да баргансың. Каякта өткөн олимпиада өткөн жакты сага? Сингапурда өткөн жактыбы же болбосо Америкада өткөн жактыбы? Америкада жактыбы? Азыр эми канчанчы класста окуп атасың? Мен 5 класста окуп атам, но математикадан мен 6 класста окуп атам. То есть сен өзүң 5 класста окуйсуң, бирок математика сабагына келгенде сен башка школго барып, 6 класстын математикасын өтүп келесиң, э? Ооба. Негизи английский билесиңби же кандай болуп атат английский жагы? Мен билем.
Билесиң английский? То есть сен английский жагынан сүйлөгөн жагынан кыйынчылыктарың жок. ооба. Жакшы экен. Ал эми дагы сен Кыргызстанда кайсы школдо окудуң эле? Тойгелди Балтыкуловто. Сенин атайлап выделять эте турган учительдериң барбы? Сени математикага учить эткен, негизи эле кантип олимпиадаларга катышып калгансың? Ооба, бар. Сада Токтогуловна. Ал кайсы сабактан берген мугалимиң? Сада Токтогуловна көп сабактардан билимдик мага берген эле. Математикадан, русский языктан, изодон, физкультурадан, музыкадан. Жакшы. Негизи Кыргызстанда кандай математика менен эле окучу элең же башка дагы сабактарга көңүл буруп, бүт отличник болчу элең дебейинби? Мен бүт предмет Кыргызстанда мен бүт предметтерден жакшы болгон элем. Бул жактанчы кандай экен? Математикадан. Математикадан эле жакшы. Каякта окуган оңоюраак экен? Кыргызстанда окуган оңоюраакпы же Америкада окуган оңоюраак? Америкада. Америкада оңоюраак экенби окуган? Эмнеси менен? Көп бонустар бар экен. Кандай мисалы? Кичине эле жакшы окусам эле мага акча берет экен. Может, бул сен билген үчүн мындай болуп аткандыр да, сага ошондой ощущение болуп аткандыр да. Может, ал сен билген нерсе башка нерселерге билбеген нерселер болушу мүмкүн. Анткени бүгүн көрдүк, сен жалгыз гана сенин школуңан сен жалгыз келип турсаң, ал эми башкалар келген жок. Ошондуктан бул дагы кандайдыр бир көрсөткүч, сен жакшы окуп атат деген көрсөткүч. Мага көрсөткүчтөрүң аябай жакты. Анткени 3 айдын ичинде ушундай жетишкендиктерге жетишип, башка элдер кыла албаган нерсени кылып турсуң. Азаматсың. Сен Кыргызстандан дагы ушундай жакшы окуганың үчүн бир нерселерди алып, сага подароктарды бериштиби эле? Жок. Сен эч кандай бронзаларды алган үчүн Кыргызстандан эч кандай эч нерсе алган жоксуңбу? Жок. Подарокабы? Ой, я забыл сказать, я забыл передать моей школе Балтыгул и всем учителям и одноклассникам большое спасибо. И привет, да? И привет. Ага. Особенности твоей учительницы, как ее зовут? Сада Токтогуловна, которая большинство уроков, включая математики, меня учила. Молодец. Тебе тоже мы желаем. Сага дагы чоң ийгиликтерди жарата беришиңди каалайбыз. Ушундай чыккан кыргыздардын жигиттеринен болуп жүрө бер. Мы уже пришли домой. Айкын купил подарок своей семье, братьям, маме. Дай потом откроем ночью, а я еще. Я давай открыть. И вот подарки.